документтерди көйлөндүрөлү деп залогдон чыгаралы дедиңер, документ. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан 30 ноябрдан 2 декабрга чейин калкка акысыз укуктук кеңеш берүүгө карата жумалык жарыяланды. Мындан улам Нарын облустук юстиция башкармалыгынын кеңсесинин кире беришинде юристтер келген жарандарды кабыл алып кеңеш берүүдө. Кайрылгандардын катарында Нарын районунун Учкун айылынын тургуну Темирбек Мадылканов турак жайын күрөөдөн чыгаруу үчүн келген. Мындан 3 жыл мурда бир РСК банктан 10% кредит алдык эле. Ошондо там залогко коюлган. Аны эми ошо төлөп бүткөндүгүнө байланыштуу залогдон тамды чыгарганы келдим эле. Анан боюнча мамлекеттик ушу нотариустарга кайрылып ошодан чыгарышыбыз керек экен. Залогдон чыгарып, документтерди көйлөндүрөт элек, ошол боюнча элге кызмат көргөзүп аткандарын убагында келип, биз айылдан келип атабыз, айылда келген кишилер ушу убагында көрүп убагында кетип аткандарын. Нарын шаардык мамлекеттик нотариалдык кеңсесине ар күн сайын түрдүү юридикалык суроолор менен кайрылган жарандардын аягы үзүлбөйт. Өздүк документтерди тактоо, мүлктөрдү менчиктештирүү жана башка ондогон суроолор. Айрыкча кийинки жылдары финанс мекемелеринен насыя алгандардын саны арбын болгондуктан күрөө маселеси күн тартибиндеги башкы маселеге айланууда. Элдердин муктаждыгына жана эмесе жараша күрөөнү көп болуп атат. Ошон үчүн тиги акча каражатына карап көп алып атышат азыр. Кредит алып атышат азыр. Нарын районун жана Нарын шаарын тейлейбиз. Калкка укуктук жактан жардам көрсөтүүгө карата жарыяланган декаданын жүрүшүнө байланыштуу Нарын облусунун Ат башы, Кочкор райондорунда жана Нарын шаарындагы кеңселерге кайрылган жарандардын саны өстү. Алып айтсак, катардагы күндөргө салыштырмалуу көрсөткүч жогорулаган. Калкка акысыз юридикалык жардам берүү, калктын аярлуу катмарын коргоодо укуктук жардам көрсөтүп, көмөк көрсөтүү, сот адилеттүүлүгүнө жеткирүүдөгү укуктук жардам берүү негизги максаттары болуп эсептелет да. Биз болсо ушул кабинетте отурбай, ушул имараттын ичинде сот органдары жана мамлекеттик нотариал кеңсе, адвокатура ушул бир имаратта жайгашкандыгы үчүн көп кишилер кайрылат. Көп киши келгендиги үчүн биз ушу коридорго бир өзүнчө стол даярдап, анан консультанттардын кеңеши керек болсо ар бирине өзүнө жөнөтүү мүмкүнчүлүк болуп атат да. Адистердин маалыматында жыл өткөн сайын калктын укуктук жактан маалыматтуулугу артып, түйүндүү маселелерди өз алдынча оозеки сүйлөшүү менен эмес, юридикалык жактан тактап алууну көздөп кеңеш алгандар көбөйгөн. Алып айтсак, быйылкы жыл башынан бери 600дөн ашуун жаран мамлекет кепилдеген акысыз укуктук жардам алышкан. Көчөө гана башталды, бирок көчөө биз декаданын алкагында 40 кишиге кеп кеңеш берип, 40 кишинин ичинен бир адамыбыз, бир жараныбызга адвокат дайындалып, ал адвокатыбыз жаранды маселеси боюнча сотко арыз жазып кайрылып, соту дайындалды. Баягы көйгөйлүү маселелердин бири болуп бул ажырашуу саналып атат да. Өзүбүздү бир ойлондура турчу иш болуп атат ушул ажырашуу. Дагы бир кайрылган маселелер бул жер боюнча жана турак жай боюнча сүйүндүрчү бир убак болуп атат да. Анткени себеби кээ бир адамдар азыр уже сатып ала элек кезде бизге консультацияга келип атат. Калкка укуктук жактан жардам көрсөтүүгө арналган декаданын алкагында Нарын облусу боюнча жалпы 15 юрист иш алып барууда. Алардын ичинен 8 жактоочу, 3 нотариус жана юстиция башкармалыгынын 3 адиси. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча бир кызматкер иш алып барып, жарандарды кабыл алышууда. Андыктан түйшөлткөн юридикалык суроолоруңуздар болсо, Нарын шаарындагы юстиция башкармалыгына, Ат баш районундагы мамлекеттик нотариалдык кеңсесине жана Кочкор районундагы калкты тейлөө борборуна кайрылып, акысыз укуктук жактан жардам алсаңыз болот. Маалымат үчүн айтсак, жыл башынан бери 10 ай аралыгында Нарын облустук юстиция башкармалыгы тарабынан 2511 жаранга ар кандай маселелер боюнча укуктук кеңештер берилген. Чапара Садыкказиев, Абсамат Дөөлөсбеков, Нарын шаары.